УТИРКаны 3 жылга жакын башкарган Болотбек Тилебаев дагы ушул эле биздин программанын ичинен чыкты. Демек, булар туура тарбияланды, туура жолду иштеди. Ал эми программалардын жолунун кичине айтайын, мына кайдасын жоголгондорду, ыйлагандарды, баягы кыйналгандарды бири-бирине табыштырып, ал эң сонун программа болгон, эл көргөн. Шоквак болсо кылмыш кырсык окуяларын көрсөтчү. Анан эң акырында мына комиссар эскертет деген. Ушу программа тууралуу айтсаңыз. Ушу бул программанын жаралып калышы мына ушу бүгүнкү мезгилде биздин Ажообуз Садыр Жапаров алгач депутат болгон. Депутат болгон жылдарда биз жакшы байланышта болуп, анан ушу укуктук, анан антикоррупциялык программа жасоо жөнүндө экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк. Бул болгон чындыкта. Анан ушундай болгон бир жолу Садыр Нурожоевич экөөбүз Каркырада кымыз ичип, анан баягы сүт ичип дегендей дарыланып отурабыз, ал үй бүлөсү менен. Анан бир күнү сүйлөшүп отурабыз. Сүйлөшүп отурсак, ошо биз отурган жерде мындай дөң бар да, аябай тик дөң. Анан ошол дөңгө бир из бар экен да, илгери бир трактор чыккан окшойт. Ошол жылы ушул Садыр Нурожоевич бир жаңы джип сатып алганда, Прадо деген, эсимде кара. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп ошону көрсөттү да колунун учу менен. Кол менен учун көрсөттү да, ушуга джип менен чыксак кандай болот байке деди. Жок, болбойт, кой дедим мен, андай болбойт дедим. Жок, чыгам мен деди да. Анан мен сизге айтып атканым, сиз ушул камерам бар эле, камера менен тартып Прадонун, Тойотанын мыктылыгын, мына кандай дөңгөлөктөр ушундай тикке чыккан жерге реклама тартпайсызбы? Ошол жака жөнөтсөк кандай болот деди да. Мына караңызчы. Анан эми мен муну тамаша катары кабыл алдым. Эртеси эртең менен туруп, сүт ичип, анан мына тамак ичкенден кийин кеттик дейт. Мен барбайм дедим. Мүмкүн эмес, корктум да. Ал жерге тракторда чыгышы кыйын. Бирок бул ушунчалык өжөр адам да. Анан сиз барбасаңыз мен балдарды алып барам деп, бала чакасын бүт салып, колуктусунда салып жөнөп калды. Уялганыма мен отурдум алдына. Барласам болбой калдым деп. Айткандай эле дөңгө чыктык да. Эми машиненин жана эле жанын суруп алды да. Ошо жаңы машина Прадо кыйын экен. Чыкты. Чыкканда бу Каркырада эч жеринде эме тартпайт экен, онусу телефон. Ошонун үстүнө чыкканда телефон тартат экен да. Ошонун үстүнө чыкканда токтотуп, машинеде отуруп калдык, демибизди алып түшө берсек, Садырдын телефону чырылдап калды. Мен карап турам. Алды дагы, даже сүйлөп аткан кыздын үнүн уктум. Приемная президента деп чалды да. Сизди тез келип калыңыз деди. Сизди эртең саат 10-да, 9-да президент күтөт деди. Мен уктум. Анан эле ушуну эле айтты, онда келип калыңыз деди. Анан ал ушу баягы бир достору бар эле, мына азыркы эле өлкөнү өзгөртүп аткан досторуна чалып, президент ушу комиссарлык орун жөнүндө сүйлөшөрүн билди да. Анан биз кайра түшүп келдик. Анан аңгыча айылдан да кабар келди, издеп атат, Анан биз жөнөп кеттик кечке маал. Эртеси келип келсе президент комиссар болуп бер, иштеңиз деп. Анан жол катар сүйлөштүк, комиссар деген кандай болуп, кандай деп, баягы канткенде кандай эмне болот деген. Анан мен аябай сүйүндүм. Билесиңби, бул орун мен